Президенттик балаты өткөн улуттук филармониянын ичи өзгөчө кооздолгон. Балатынын негизги бөлүгү башталганча балдар саякаттап сүрөткө түшүп жатышты. Мындан сырткары жаттап келген ырларын айтып беришти. Алкамай кусайкага бекбез, алкамай кусайкал менин. Орундасын кыялдар, орундасын шойлор. Сыкырдуу болсун жаны жыл казкалы келет алдагы. Старый год уходит, Новый год приходит. Дед Мороз приходит вместе с Снегурочкой. Снегурочка красивая, Дед Мороз волшебный. Салтка айланган балатыга өлкөнүн бардык аймактарынан 1100 бала чакырылган. 8-14 жашка чейинки балдар сахналаштырылган концертти чыдамсыздык менен күтүп, сезимдери менен бөлүшүп жатышты. Биз Баткен районунан 11 окуучу болуп келдик, жана бир жетекчи бизде бар. 12 болуп Баткен районунан келдик. Жана мен жаңы жылдан көп нерсени күтөм. Ушул согуш жок болгонун күтөм, башка урушпай. Жана мен өзүмдү жакшы маанайып күтүп жатам. Менин атым Жуманазаров Байел, 4-Б классында окуйм. Мен Нарын областынын Актала районунун Коштөбө деген айылдан келдим. Мен Эргеш Мейманов мектебинде окуйм. Ал жери мага аябай жагат. Бияка келгенине аябай кубанычтамын. Жакшы алабыз деп ойлойм. Келечекте композитор болгусу келген Малика президенттик балатыга биринчи жолу катышып жатат. Ал музыка мектебинде жалаң 5-ке окуп, алдыңкы окуучулардын катарында. Мен эң сүйүктүү сабагым бул огус тил жана сольфеджио. Сольфеджио деген сабак бул биз анда ыгдайбыз. Теория музыки деген китеп бар да, ошону окуп анан жаттайбыз. Аны ушу мен кайга түшүнүп, 4-чү класста биз гос экзамен беребиз, аны ушинтип 5-чи класска өтөбүз. Белгилегендей эле өлкө башчысы катышкан балатыга жалпы 1100 бала катышты. Алардын арасында окуунун мыктылары, олимпиадалардын, эл аралык сынактардын жана мелдештердин жеңүүчүлөрү, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин жана кызматтык милдеттерин аткарууда курман болгон аскер кызматкерлеринин балдары, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана башкалар катышты. Президенттик балдар үчүн елка өтүп жатат. Балдар көчө келишкен, мурда күнү келишкен, көчө толугу менен аларга атайын маданий программалардын алкагында киного көрүштү. Сейтектен атайын балдар үчүн концерттик, жаңы жылдык концертте көрүштү. Кечинде аларга сый тамак уюштурулду. Ошондой эле онкология больницасында, балдар больницасында дарыланып жаткан балдарга белектер берилди. Ошондой эле ылдыйкы келген региондордон келген интернаттарга жайгашкан балдарга да сый тамак менен ошо белектер берилди. Иш чаранын расмий бөлүгүндө балдар өлкө башчысын кол чабуулары менен тосуп алышты. Алгач концерттик программа коюлуп, балдардын көптөн күткөн жаңы жылдык кечеси башталды. Жаңы жылдык сахнада балдар айлана чөйрөнү, булгап жаткан бардык таштандыларды чогултуп, азыркы заманбап технологиялардын жардамы менен таштандыны кайрадан иштеп чыгуу жолдорун чечишти. Алар Аяз ата менен биргеликте таштандыларды адамдарга пайда алып келе турган кооз оюнчуктарга айлантышты. Мындан сырткары балдар музыка мектебинде билим алып жаткан окуучулардын талантына күбө болушту. Жаңы жылдык балатынын соңунда президенттин атынан акылдуу китептер менен кошо ата мекендик өндүрүштөн чыккан экологиялык жактан таза таттуу белектер тапшырылды.